Урматтуу окурмандар, кайра мына дагы суроолор болуп атат мага. Эмнеге баягы Ташиев кеткенден кийин сүйлөй баштадыңыз, эмне корктуңузбу, мурун эмне айтчуңуз эмес, айтпай жүрдүңүз дегендей. Ага да себеп бар. Дегенде эки себеп бар. Биринчиден, мен жакта СИЗОдо отурдум. А жерде да мен аман эсен чыгып кеткениме да бир чети Кудайга ыраазымын. Анткени силер ойлонуп көрсөңөр, акылы эси бар адам бардыгы түшүнөт. Эпштейн деген адам биякта Америкада асылып өлдү. Көбү билет, асылып өзү баягы асылган эмес. Назарбаевдин күйөө баласы Австрияда Березовский деген четинен биякта деле баардык эле эч ким сактык кону кылып албайт. Ошондуктан СИЗОдо отурганда билем кандай кээ бирлер азыр деле өтүп кетпедиби? 3-4 жылдын ичинде кээ бирлер асылып өлдү деп айтып коюшат. Ошондуктан баягы өз өмүрүмөн да аман эсен чыгып кетейин деп. Мен адвокаттарым, туугандарым, досторума айттым, унчукпаңыз, аман эсен чыгып кеткичи анан деп. Ушул бир себеп. Экинчи себеп, мен балдарым да бар, Бишкекте. Улуу балдарым тиякта, неберем да бар. Ошондуктан баягы алар да бир кырсыкка учуруп калбасын деп, экинчи себеп. Анан чынын айтканда, жанагы мен Кумторду алып бердим да. Кумтор деген $2,3 миллиард ошол кезде болчу. Азыр бери дегенде бир $5 миллиард компания. Ошону алыш үчүн баягы мага атайын охрананы берип, 9-чу управлениядан. Мени күнү түнү 3 бала, 2 балдары әпселе жанымда жүрчү. Немеден алмашып. Мен үй бүлөмдү атайын ушактан канал алып кетип, Алматага көчүрүп, 6-базар күндөрү Алматага алып турчумун. Ошондуктан баягы чек арадан өткөндө эле Казакстандын служба безопасности КГБлерин балдарды мени сопровождение кылып туруп, үйгө чейин алып келчү. Анан 6-базар күндөрү ошол Казакстандагылар мени кайтарчу. Бул абдан чоң иш. Баягы түшүнгөн адам түшүнөт. Мага угрозалар аябай көп болгон. Телефондон чалып, үй бүлөмдү коркутуп, балдарымды да коркутуп, анткени Кумтордо коррупция деген абдан чоң. Абдан чоң, аны да четине айтып берем. Кандай кимиси канча урдап атканы, кимиси канчадан сатчу. Бул чоң абдан иш. Ошону коркпой, баягы эркекче Кудай жардам берсин деп ошону жасадым. Ошондо Ташиев да эч ким жардам берген жок. Мен канча кайрылдым, жардам бергиле, мен жалгыз бардым, ошону тазалабайм деп. Эми кийин болсо үйдө тамаша арест дегенде үйдө отурганда ошондо кетердин алдында, соттун алдында кезиккенбиз. Баарыбыз ошол жерде чогулуп, президент болуп. Ошол кезде мен көбүн түшүнүп калдым. Тиги Зулушев кайрыле мына 17 эпизод бар, сизди момунчадан күнөөлөп атат деп. Бир эпизоддо бир мына момчедибожон акча чыкты, же бирөөлөр телефондо мына сураныптыр, же сиз сураптырсыңар, же сиздин атыңыздан бирөө кайрылыптыр деген эчтеке жок. Бир факт да жок. Алар билет мен таза экенимди. Анан ошондо Ташиев өзү айтып калды. Аябай издесек бирдеме таппакпыз депчи. 18 ай мени издеп эчтеке тапкан жок. Анан айла жок, болупту дедим. Анда мен кетейин, бирок болбой эле штраф салдыртып, ошондо да сотто өткөрүп, тиги обвинение кылып, ошентип эптеп чыгып кеттим. Азыр болсо мына Кумторду мен жөнүндө бир сөз да жок. Кумторду мен алдым, тиги алдым деген кишилер көп эле чыгып атат. Кумторго медалдар бергендер да бар. Эчтеке жасаган эмес алар. Мен билем, башынан аягына чейин мен туруп бердим. Кайсы юристтер менен эмне иштеген, Акаевди эмнеге алып келдим, ал ой кандай мага келди, ошонун баарын айтып берем. Өзүнчө бир чоң тарых болуп атат. Ошондуктан баягы бияктан отуруп алып, анан жана документти мен кол койгом, глобальный соглашение деген. Ошо каналисттер менен мамлекеттин атынан Акылбек Жапаров, мен Кумтордун атынан кол койгом, Центрнордун президенти койгон. Ошондуктан баягы бул келишимди, глобальное соглашение дегенде мен баардыгын билем.
Анан бияка келгенде ошондо эле бар болчу. Келишим боюнча мени соттомоктурчу, мен жөнүндө бир жаман сөз да жазганга калса уруксат жок. Бирок жамандамак тургай мени түрмөгө камашты. Ишти ачышты. Ошондуктан эми азыр ошого жооп бериш керек. Баягы келишимди бузуп алышты. Анда азыр бияк жагынан да бузгандар бар, каналист жагынан аяктан да. Ошондуктан азыр ишти Кумтурдун ишин кайдан караса болот. Ал билбексен болушуп, Акылбек Жапаров баарын билет, түшүнөт. Ошол жигит аркасы менен менин оюмча ушундай болуп кетти. Азыр болсо изилдеп атып, ошону келишим дагы андан башка чоң жаман нерселер табылып чыгып атат. Жаман нерселер. Бир топ акча жоголуп атат. Кумтурдун акчасы. Абдан чоң. Ошондуктан мен аны шашпай айтып берейин. Азыр мен изилдеп атам биякта. Аны айтып берем. Кийин менин мойнума илбесин деген. Ошондуктан баягы дагы бир жолу түшүнгөн адам түшүнөт. Эмнеге ушундай болуп калды? Эмнеге мен азыр сүйлөп атам? Ошол бир чети ошо дагы бир жолу айтып коеюн. Бир чети Кумтурдун тарыхын айтып берейин. Мен эмне жасаганын, менин атам. Мага башка эч бир кереги жок. Кыргыздын баатыры деп эки жолу наам берейин деп аткан. Элдин көзүнчө Жапаров өзү айткан. Кудай шүгүр, мага наамы да кереги жок. Жөн таза атымды тазалап, ошону анан өзүм айтып берейин кандай болгонун. Андан кийин көрө жатарбыз. Ошол жакшы болуңуздар. Жакшы болуңуздар.